Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Таңкы убакыттын сыйкыры. Хэл Элрод. Кээ бир китептер биздин жашоого болгон мамилебизди өзгөртөт. Алардын кээ бирлери гана жашоо салтыбызды жана жүрүм турумубузду өзгөртөт. Хэл Элроддун бул китеби булардын экөөнө тең өзгөртүү киргизет. Чынында ал жашооңузду сиз күткөндөн да тезирээк өзгөртөт. Бул китептен уйкудан ойгонгондон кийин биринчи саат бир күндүн бүткүл ийгиликтерин аныктаарын, ошондой эле таңкы убак адамдын потенциалын ачууга кантип жардам берерин билесиз. Автордун кеңештерин колдонуу менен 10 миңдеген адамдар көбүрөөк акча иштеп таба башташты. Жашоосундагы башкы маселелерди көңүлдүн борборунда кармоого үйрөнүштү. Эң башкысы мурункуга караганда бактылуу болуп калышты. Бул китеп жашоосун эң кичинеден эрте мененки биринчи сааттан баштап өзгөрткүсү келгендердин бардыгына арналат. Бул китепти эң сонун толуктайт. Комфорт зонасынан чыгуу, Брайан Трейси, толук кубаттуулуктагы жашоо, Джим Лоер жана Тони Шварц. Өзүңдүн эң жакшы нускаң бол, Дэн Вальдшмидт. Кыялдануу зыян эмес, Барбара Шер. Бул китеп жашоомдогу эң маанилүү адамдарга, үй бүлөмө, апама, атама, Хейлиге, жарым Урсула жана биздин балдарыбыз Софи менен Холстонго арналат. Мен силерди абдан жакшы көрөм жана канчалык жакшы көрөрүмдү сөз менен айтып жеткире албайм. Китеп кымбаттуу эжем Эмери Кристан Элроддун жаркын элесине арналып жазылды. Окурмандарга кайрылуу. Ар бир адам жашоосунун кайсы баскычында турбасын, ийгиликтин чокусундабы же бактысыздык менен кырсык тилкесинде туруп, түзүлгөн кырдаалдан чыгуу үчүн далалаттануусунун үстүндөбү, жок эле дегенде бир нерсе жөнүндө, өзүн жана өзүнүн жашоосун жакшыртуу жөнүндө. Ал жакшырткысы келген нерселер көбүрөөк болуш керек, бирок алардын бири жөнүндө мен анык билем. Кыялдан ары айкын. Бул биздин жашообузда кандайдыр бир нерсе жайында болбой турат дегенди билдирбейт. Болгону биз баарыбыз бул жашоого токтоосуз өсүүгө, өнүгүүгө жана өзүн өзү өстүрүүгө болгон каалоо жана туаса умтулуу менен жаралганбыз. Мындай умтулуу ар бирибизге таандык экенине ишенем. Ошентсе да адамдардын көпчүлүгү ар бир таң аткан сайын жашоосунда эч нерсе өзгөрбөгөнүн көрүү үчүн ойгонушат. Жазуучу, белгилүү лектор жана коуч катары менин ишимдин максаты кардарларыма жашоосунун ар бир аспектисинде ийгиликтин жана өзүн реализациялоонун жаңы деңгээлине көтөрүлүүгө, ананда мүмкүн болушунча тезирээк көтөрүлүүгө жардам берүү. Потенциалымды толук колдонууга жана инсан катары өркүндөөгө дайыма умтулган, берилген жана тырышкан студент катары сыйкырдуу таң методун конкреттүү натыйжага жеткирүүгө багытталган эң эле оңтойлуу метод деп ишенимдүүлүк менен айталам. Мага белгилүү методдордун ичинен ал жашооңуздун ар бир аспектисин же баардык аспекттерин жакшыртууга абдан эффективдүү жардам берет. Анын аркасы менен каалаган нерсеңизге өзүңүз мүмкүн деп эсептегенден да тезирээк жете аласыз. Ал эми буга чейин жашоосунда көп нерселерге жете алгандарга сыйкырдуу таң методу оюн эрежелерин толук өзгөртүүгө жана мурунку жетишкендиктеринен да бир топ ашып түшкөн жеке жана профессионалдык ийгиликтерге жетүү үчүн азырынча кол жеткистей сезилген кийинки деңгээлге өтүүгө жардам берет. Айрым учурларда бул пайданын өсүшү, бизнестин бекемделиши, сатуу менен пайданын көлөмүнүн көбөйүшү дегенди билдирет. Бирок көп учурда сиз азырынча көз жаздымда калтырып, балким барктабай жүргөн жашоо тармактарында чоң ийгиликтерге жана тең салмактуулуктарга жетүүгө мүмкүндүк берген жаңы жолдорду ачууга алып келиши да толук мүмкүн. Ошондой эле бул методдун жардамы менен ден соолугуңузда, адамдар менен болгон мамилеңизде, каржылык абалыңызда жана башка сиздин приоритеттер тизмеңиздин алдыңкы катарында турган жашоо тармактарыңызда жакшыруулар пайда болот. Ал эми башына оор күн түшүп, жан дүйнөсүндөгү же эмоциялык
физикалык, каржылык абалдагы же айланасындагы адамдар менен болгон мамилесиндеги же дагы бир башка маселелердеги көйгөйлөрдү чечүүгө аракеттенип жүргөн адамдарга сыйкырдуу таң методу бир эле жолу эмес, көп жолу далилденгендей, эң эле кыска убакыттын ичинде жеңе алгыс тоскоолдуктарды жеңүүгө, болуп көрбөгөндөй секирик жасап, өзүнүн жашоо кырдаалын толугу менен өзгөртүүгө мүмкүндүк бере турган куралды колго алууга көмөк көрсөтөт. Кандай гана максатты көздөбөңүз, жашооңуздун кээ бир негизги аспектлерине кандайдыр бир маанилүү өзгөрүүлөрдү киргизүүнү көздөйсүзбү? Же азыркы учурда сиз күрөшүп жаткан кырдаалдар болгону бир жагымсыз эскерүү катары артта калсын үчүн бүткүл жашооңузду түп тамырынан бери өзгөрткүңүз келеби? Сиз туура китепти тандап алдыңыз. Сиз азыр сыйкырдуу саякатка чыгуунун алдында турасыз. Сапар учурунда жөнөкөй, бирок чындыгында революциялык процесстин аркасы менен жашооңуздун каалаган тармагын өзгөртөрүңүз анык. Аны да, мунун да баары күндүн эң эле башталышында, эрте мененки саат 8ге чейин жасай аласыз. Абдан олуттуу нерселер жөнүндө жарыялап жаткандыгымды билем. Бирок бул жерде сүрөттөлүп жаткан метод бүт дүйнө жүзүндөгү 10 миңдеген адамдарды, алардын арасында мени да, бир топ байкалаарлык натыйжаларга жеткирди. Жана ал чындыгында эле сиз кыялданган жерге жана убакытка жеткирүүгө жөндөмдүү. Бул методду сиздер менен бөлүшүү мен үчүн чоң урмат. Ошондой эле бул китепти сиздин убактыңызга, энергияңызга жана көңүл бурууңузга карата баалуу инвестицияга айлантуу үчүн бүт күчүмдү жумшадым. Жашооңуздун бир бөлүгү болууга мүмкүндүк бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Биздин биргелешкен саякатыбыз мына эми башталганы турат. Жашоонун 2 жол менен жашап өткөрсө болот. Биринчиси керемет таптакыр болбоочудай, экинчиси жашоодогу бардык нерсе кереметтей. Альберт Эйнштейн. Керемет табигатка каршы келбейт, биз ал жөнүндө билген нерселерге каршы келет. Ыйык Августин. Жашоо ар бир аткан таң менен бирге жаңыдан башталат. Джоэл Олстин. Киришүү. Менин таржымалым жана эмне үчүн сиздин таржымалыңыз маанилүү. 1999 жылдын 3-декабрында менин жашоомдо баары жакшы болчу. Жок, эң сонун болчу. Мен 20 жашка толдум. Коллеждин 1-курсу артта калды. Акыркы 1,5 жылдын ичинде наркы $200 миллион турган маркетинг компаниясынын эң эле ийгиликтүү соода агенти болууга өзүмдү арнадым. Анан бул фирманын баардык рекордторун жеңип, өзүмдүн салыштырмалуу жаш экендигиме карабай, кыялымдагыдан да көп акча иштеп таап жаттым. Кайсы гана жаш жигит болбосун көз арта турган сүйүктүү колуктум, бакубат жашаган, мен жакшы көргөн үй бүлөм жана эң сонун досторум бар эле. Кыскасы, мен чындыгында бактылуу элем. Ал кезде мен дүйнөнүн чокусунда болчумун деп айтууга болор эле. Ошол түнү жакшынакай жашоом аягына чыгаарын алдын ала билүүгө менин эч бир мүмкүнчүлүгүм жок эле. 23:32 саатына 100 км ашык ылдамдыкта 99 хайвей менен бара жаткам. Хайвей бир тараптуу жогорку ылдамдыктагы кыймылга арналган чоо автомобиль жолу. Жоро жолдошторубуздун бир тоон ресторанга калтырып, жаңы эле чыгып кеткенбиз. Эми экөөбүз гана калдык. Ошол кечтеги кубанычтуу окуялардан чарчаган колуктум жүргүнчү орундугунда үлгүрөп бараткан. Бирок мен эмес, мен сергек жана баарына даяр болчумун. Көздөрүм зымыралган жолго кадалып, абада манжаларым менен жаңдап, радиодон кубулжуп чыккан Чайковскийдин обонун туурап бара жаткам. Мен дагы деле ошол жакшынакай кечеде болгон окуялардын таасиринен чыга албай, эйфория абалында болгондугума байланыштуу көзүм чайыттай ачык эле. Мен автотрассада өзүмдүн жаңы ак Ford Mustang машина менен жогорку ылдамдыкта бара жаткам. 2 саат мурун мен эл алдына чыгып, жашоомдогу эң сонун сөзүмдү сүйлөдүм. Биринчи жолу чындыгында мага дүркүрөтө кол чабышты. Ошондуктан ал учурда менин төбөм көккө жетип турган эле. Мен кубанычым койнума батпай турган. Ошол учурда мага кулак салган кишилердин баарына ыраазычылыгымды кыйкырып айтканмын. Бирок менин колуктум уктап жаткандыктан ал менен сүйлөшүү пайдасыз эле.
Атам менен апама телефон чалсамбы деп ойлодум. Бирок кеч болуп кеткен эле. Чамасы алар эндигиче уктап калган болсо керек. Ошондуктан мен аларга чалуудан баш тарттым. А бирок чалсам болмок. Ошол мүнөт ата энем дегеле кимдир бирөө менен сүйлөшүүгө болгон акыркы мүмкүнчүлүгүм экенин, эми бир да адам менен дээрлик узак убакытка чейин сүйлөшө албай каларымды кайдан билдим? Элестете да албаган чындык. Мени көздөй түп-түз сызып келе жаткан чоң Chevrolet жүк ташыгычынын жарыгы эсимде жок. Бирок албетте анын жарыгы жаркырап көрүнгөн. Өзгөрүлмө тагдырдын жазмышы менен көз ирмемдин ортосунда менден да тезирээк учуруп айдап бара жаткан килтеген Chevrolet менин башка салмактагы категориядагы чоң эмес Ford Mustang'ым менен кагышты. Кийинки секундтарды жайлатып тартылган кино тасмасындай өткөрдүм. Бул коркунучтуу жай Чайковскийдин музыкасынын кереметтүү обонун коштоосунда аткарылып жатты. Эки автомобилдин металл бамперлери үрөө учурган ачуу үн чыгарып кагышып, ошол замат майышып сынган. Мустангдын коопсуздук жаздыгы ушунчалык чоң күч менен ачылгандыктан биз экөөбүз тең заматта эсибизди жоготконбуз. Дагы деле саатына 100 км ашык ылдамдыкта алдыга сызып бара жаткан менин мээм баш сөөгүмдүн алдыңкы бетине урунгандыктан ал сөөк баш мээнин эң чоң алдыңкы бөлүгүн талкалап кеткен. Кагылышуунун натыйжасында менин Мустангымдын арткы бөлүгү жолдун оң жак жээгине ыркыган. Артымда келе жаткан машинага менин автомобилим айдоочу жактагы эшиги бута болгудай абалда бурулуп калган. 16 жаштагы жаш жигит айдап бара жаткан седан Сатурн менин эшигимди саатына 100дөн ашык километр ылдамдыкта келип сүзгөн. Ал эми талкаланган темир менин денемдин сол капталына батып кеткен. Машинанын металл түбөсүнүн чатырынын каркасы менин башыма тийип майышып калгандыктан баш сөөгүмдү жарып, сол кулагымды дээрлик жулуп кеткен. Сол көзүмдүн чарасынын сөөгү талкаланып, сол көзүмдүн чечекейи абада илинип калган. Сол колум сынгандыктан кар жиликтин нерви үзүлүп калган. Чыканагым талкаланган. Ал эми сынган сөөк катуу сөөктү тешип кеткен. Жамбаш сөөгүмө Сатурндун бампери менен мен автомобилимдин борбордук тирөөчүсүнүн кагылышуусун болтурбоо керек деген аткарылгыс милдет тагылган экен. Анын бул милдеттин аткара албагандыгы түшүнүктүү иш. Натыйжада жамбаш сөөгүм 3 жеринен сынып кеткен. Акыры менин кашка жилигимдин адамдын скелетинин эң чоң сөөк эки бөлүнүп, бир учу жамбашымдагы териге сайылып сыртка чыгып калгандыктан менин кара костюмдун шымын айырып кеткен. Айлана тегеректин баарында жайнаган кан. Менин денем талкаланган. Ал эми мээм таптакыр жабыркаган эле. Бул денемдеги үрөө учурган азапты көрө албай, менин организмим жеңилип берди. Кан басымым чукул төмөндөп, тегеректин баарын кара туман каптап, мен комага түшүп калдым. Жашоо берилет. 2 жолу гана. Андан ары таң калыштуу нерселер болуп өттү. Көптөрү аны керемет деп аташмак. Кырсык болгон жерге келген кырсыктан куткаруу тобунун мүчөлөрү гидравликалык кайчынын жардамы менен темирлерди кесип, кан жалаган денемди машинанын сыныктарынын арасынан сууруп чыгышкан. Алар бүтүп калган мезгилде абдан көп кан жоготкондугумдун айынан жүрөгүм сокпой токтоп калган. Дем албай да калганмын. Клиникалык көз караштан алганда мен жансыз болчумун. Парамедиктер мени ошол замат куткаруучу вертолетко жүктөшүп, жашоо менен кош айтышып биротоло кетип калууга жол берүүгө тырыша башташты. 6 мүнөттөн кийин алар мени кайрып келе алышты. Жүрөгүм кайрадан сого баштады. Мен таза кислород менен дем алдым. Бактыга жараша мен тирүү болчумун. 6 күн комада жаттым. Акыры мындан ары эч качан баспай каларымды билүү үчүн көзүмдү ачтым. Ооруканадагы калыбына келтирүүгө жана реабилитациялоого арналган уламдан улам басууга аракет кылган эң эле оор 6 жумадан кийин мени чыгарып, ата-энемдин багуусуна кайрадан реалдуу жашоого кайтарышты. Сынган 11 сөөк, мээмдеги калыбына келбес жаракаттар, ооруканада жаткан кезимде эле колуктумдун таштап кетиши, булардын баары кийин жашоом эми эч качан мурдагыдай болбой турганын эң жакшы түшүнгөм.
Кааласаңыз ишениңиз, каалабасаңыз ишенбей эле коюңуз. Бирок акыр аягында менин жашоом жакшы жагына өзгөрдү. Албетте, таптакыр жаңы реалдуулук менен бетме-бет келүү кыйын болду. Кээде эмне үчүн бул мени менен болду деген ойдон арыла албай жүрдүм. Бирок жашоомду өзүмө керектүү нукка буруу үчүн жоопкерчилик алууга мажбур болдум. Өзүм боор ачып, баары кандайча болушу керек эле деп ой жүгүртүп отура бергендин ордуна, мен болгон нерсени болгондой кабыл алдым. Маанисиз каалоолорго энергиямды коротконду токтотуп, колумда бар нерселердин баарын мүмкүн болушунча эффективдүү пайдаланууга бүт ыкласымды койдум. Өткөндү өзгөртө алмак эмесмин. Ошондуктан мага алдыга жылууну көңүл борборунда кармоо гана калды. Жыйынтыгында өзүмдүн потенциалымды максималдуу ишке ашырууга жана кыялымдагы нерсеге жетүүгө, ошондой эле бул нерсеге башкаларды үйрөтүүгө бүт жашоомду арнадым. Тагдырым мага берген ар бир нерсеге чын дилимден ыраазы болууну чечкендигим үчүн, мурда кабыл албаган нерселерди кабыл алгандыгым үчүн жана кыялымдагы нерселердин баарын ишке ашырууга толук жоопкерчиликти алгандыгым үчүн бул кыйраткыч автомобиль кырсыгы акыр аягында менин жашоомдогу эң жакшы окуялардын бири болуп калды. Биздин жашообузда болгон нерселердин баары себепсиз эле боло бербейт. Ал гана эмес, шыктандыра турган жана адамдын өзүнө берген баасын жогорулата турган чындыктарды, окуяларды, кырдаалдарды тандоого биз өзүбүз жоопкерчиликтүүбүз деген көз карашка таянып, мен болуп өткөн окуянын нормалдуу жашоого жетиштүү кайрылып келүүгө күч берүү булак катары пайдаландым. 2000 жыл. Менин денем бүт талкаланып сынып, оорукананын керебетине кыймылдабай жатып калганымдан, бирок жеңилип бербегенимден башталган жыл таптакыр башкача аяктады. Эми менин кыска мөөнөттүк эс тутуумда автомобилим да жок эле. Ошондуктан өзүм бооруму ачып үйдө отура бергенге толтура себептерим бар болчу. Ошого карабастан мен Qtco фирмасындагы өзүмдүн соода агенти жумуш ордума кайрылып келдим. Бул жыл менин карьерамдагы эң жакшы жыл болуп калды. Мен жылды компаниянын бардык кызматкерлеринин арасынан 6 номер менен аяктадым. Бул компанияда 6000ден ашуун абдан активдүү соода өкүлдөрү эмгектенчү. Ошол эле учурда, ошол коркунучтуу кырсыктан кийин мен физикалык, эмоциялык жана каржылык жактан акырындык менен калыбыма келе баштадым. 2001 жыл. Өз тажрыйбамда бир топ баа жеткис турмуштук сабактарды алгандан кийин өзүмдүн кыйынчылыктарымды шыктанууга айландырып, адамдарды жашоодо кантип ийгиликке жетүүгө болорун үйрөтүүгө убакыт келгенин түшүндүм. Ошондуктан орто мектептерде жана колледждерде эл алдында чыгып сүйлөп, өз окуямды айтып бере баштадым. Окуучулардын да, студенттердин да, ал гана эмес мугалимдер менен профессорлордун да менин аңгемелериме болгон реакциясы дайыма позитивдүү маанайда эле. Натыйжада менин миссиям жаштарга таасир көрсөтүү деген чечимге келдим. 2002 жыл. Жашоодогу кыйынчылыктар менен күрөшүүгө адамдарды дагы көбүрөөк шыктандырууга мүмкүндүк берет деген ниетте жакын досум Джон Бергоф менин өзүм жөнүндө китеп жазууга ынандырды. Анан мен жаза баштадым. Бирок баштабай жатып эле токтоп калдым. Билесизби, мен жазуучу эмесмин. Мен үчүн мектепте дил баяндарды жазууда жетишээрлик татаал маселени жаратчу. Бул жерде толук бир китепти жазуу жөнүндө сөз болуп жатпайбы? Ар бир жолу кезектеги көңүл калууга алып келген китептин үстүнөн иштөөнү улантууга жасалган бир топ аракеттерден кийин мен бул китептин жарык көрүшүн пешинеме жазылбаган нерсе экенине дээрлик көзүм жетип калган эле. Бирок ошондой болсо да, мен 2 жыл катары менен Qtco фирмасындагы биринчи катардагы 10 кишинин ичинен 2-нчи орундагы кызматкери болдум. Мен муну жасадым. 2004 жыл. Башкаруу жаатында күчүмдү сынап көрүүнү чечип, кызмат ордумдан жогорулатуу боюнча сунушту кабыл алып, Qtco фирмасынын Сакраментодогу офисинде сатуу боюнча менеджер болуп иштеп калдым. Анан биздин команда компания ичинде биринчи болуп финишке чыгуу менен корпорациянын жылдык жаңы рекордун койду. Андан сырткары ошол күздө мен жеке сатуумда өзүмдүн эң жогорку көрсөткүчүмө жеттим. Ошондуктан мен сүрөтүмдү Qtco даңктоо залына илишти. Бул компанияда өзүм каалаган нерселердин баарына жеткендигимди сезип, өмүр бою эңсеп жүргөн кыялымды ишке ашырып,
профессионал алып баруучу, докладчы жана мотивация берүүчү оратор болууга убакыт жетти деген чечимге келдим. Ал эле эмес, акыркы 2 жылдан бери оюмдан кетпей жүргөн китепти жазууга күчүм жетчүдөй да сезилген эле. Анан да мен Урсуланы жолуктурдум. Биз таптакыр ажырачуу эмеспиз. Ал менин жалгызым, сүйүктүүм болуп калаарын сезгем. 2005 жылдын февралы. Өзүмдүн акыркы Кютко конференциямда аудиторияда олтуруп, кокусунан бул жерде өзүмдүн потенциалымды толук ишке ашыра албагандыгымды, жүрөгүмдү тызылдаткан дааналык менен түшүндүм. Албетте, мен бир нече жолу сыйлык алдым. Бир нече жолу сатуу боюнча рекорд койдум, бирок Кютко компаниясынын жыл сайын берилүүчү сыйлыгы болгон суктанаарлык Rolex саатын эң алдыңкы 2 кызматкердин алып жатканын өзүмдүн ордумдан карап отуруп, бул максатка эч качан жок эле дегенде 1 жыл бою толук күчүмдү жумшап умтулбагандыгымды түшүндүм. Өзүмдүн потенциалымды толук ишке ашырбай туруп, компаниядан кетип калсам, мен өзүм менен толук гармонияда жашай алмак эмесмин. Бул жерде дагы 1 жылга калышым керек болчу. Бирок бул жолу компанияга өзүмдү толук арнашым керек эле. 2005 жыл. Жылды кечигип баштаганыбыз менен компанияда иштеген бардык жылдарга караганда өзүмдүн сатуу боюнча эң жогорку көрсөткүчтөрүмдүн дагы 2 эсеге жакшыртам деген максат койдум. Өзүмдүн амбицияма өзүм таң калдым, бирок катуу чечтим. Анан дагы китебимди жазып, өз таржымалымды бүткүл дүйнө менен бөлүшүшүм керек деген тыянакка келдим. Мен 365 күн тынбай иштедим. Сатып да жаттым, жазып да жаттым. Сатып да жаттым, жазып да жаттым. 25 жылдын ичинде бир да жолу мындай катуу тартипти карманган эмес элем. Максатка умтулгандык жана аны менен бирге мурда эч качан жасап көрбөгөн нерсени жасоого, буга чейинки бүткүл жашоомду өткөрүп келген, өзүм турган өтө эле жайлуу, орто саардык зонасынан чыгып, адаттан тыш, экстраординардуу жашоого багыт алууга батынуу мага түрткү берди. Жылдын аягына жакын мен коюлган 2 максатка тең жеттим. 1 жылдык сатуунун рекорддук көлөмүн 2 эсеге жакшырттым жана өмүрүмдөгү биринчи китебимди жазып бүтүрдүм. 2006 жылдын жазы. Менин биринчи китебим «Тагдырыңа тике кара». Жашап жаткан жашооңду сүйүп, ошол эле учурда кыялыңдагы жашоону кантип жаратуу керек деген Amazon'дун бестселлер китептеринин тизмесинин 7-орунду ээледи. Андан кийин түшкө да кирбеген нерсе болду. Мен китебимди басып чыгарган адам бестселлерди сатуудан түшкөн бүткүл гонорарымды алып өлкөдөн качып кетти. Андан кийин анын дайыны бир да жолу билинген жок. Менден айырмаланып, ата-энем такыр эле үмүтсүз абалда болушту. Эгерде ошондогу Кудай ургур кырсык мага кандайдыр бир сабак үйрөткөн болсо, өзгөртүүгө күчүң жетпеген нерсе үчүн даттануунун жана азаптануунун эч бир пайдасы жок экендигин жакшы түшүнгөн болчумун. Анан дагы азаптануу менен кыйынчылыктардын натыйжасында биле алган нерселериңди, билимдериңди көңүлдүн борборунда сактап, ошондой эле ал билимиңди башка адамдын жашоосунун баасын жогорулатуу үчүн пайдаланууга көңүл буруу менен кандай гана катачылык болбосун артыкчылыкка айландырууга мүмкүн экендигин түшүндүм. Мен ошондой жасадым. Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 2006 жыл. Бул кесипте дээрлик эч кандай билимге ээ эмес болсом да, 40 жылдан ашуун убакыттан бери иштеп келе жаткан бир каржы консультанты анын жашоосу менен олуттуу алектенүүмдү сурангандан кийин кокустан эле кооч болуп иштеп калдым. Мен ага макулдугумду бердим. Менин биринчи кардарым көп өтпөй жеке жана ишкер жашоосунда бир топ реалдуу натыйжаларга жетти. Эми башка адамдарга да жардам берүүгө болгон каалоом мен тынчымды алып жатты. Мен жашым болгону 26-да эле профессионалдуу коучинг чөйрөсүндө ийгиликке жетүү мүмкүндүгүм чамасы минималдуу болчу. Бирок бул идея менин жашоомдун негизин, максаты менен ушунчалык үндөшүп тургандыктан эч нерсеге карабай аны аркалоого белсендим. Анан мен жаңы бизнесим тез эле өнүгө баштады. Көп өтпөй мен жүздөгөн жеке ишкерлер, соода өкүлдөрү жана компаниялардын кожоюндары менен иштеше баштадым. Андан кийин Американын жигиттер жана бийкештер клубу,
Boys and Girls Clubs of America менен жалпы улуттук конференцияда башкы баяндамачы болууга чакырышты. Өмүрүмдө биринчи жолу лекция окуганым үчүн акы төлөштү. 1998 жылдан бери катышуучулардын көпчүлүгүн сатуучулар, менеджерлер жана компаниянын жетекчилери түзгөн чоң бизнес аудиторияларында көп эле чыгып сүйлөп жүрсөм дагы, үрпөйгөн чачтарымдын, жетишээрлик жаш кебетемдин жана сиздин досуңуз Хел деген лакап атымдын жардамында жаштар менен иштөөгө мага жол ачык деп ойлоп, жергиликтүү мектептерде жана колледждерде сөз сүйлөп, өз таржымалымды айтып бере баштадым. 2007 жыл. Бул жылы менин жашоом тозокко айланды. АКШнын экономикасы кризиске кабылды. Дээрлик 1 сааттын ичинде менин кирешим 2 эсеге кыскарды. Менин кардарларым мындан ары сабак алууга чамалары келбей калды. Мен төлөм эсептеримди, анын ичинде үйүмдүн төлөмүн да төлөй албай калдым. Карызым 400 миңден ашып кетти. Мен таптакыр басырынып, чүнчүп кеттим. Жан дүйнөм жабыркап, физикалык да, эмоционалдык да жактан чүнчүдүм жана каржылык жактан абдан оор абалда калдым. Анан караңгы түндөй болуп түнөрүп көңүлүм чөктү. Турмушумда буга чейин бир да жолу өзүмдү ушунчалык үмүтсүз, басырынган, айласыз абалда сезген эмесмин. Таптакыр абдырап калгандыктан жашоомду кайрадан өз нугуна салуу үчүн жол издөөгө аракеттенип, чечилгис көйгөйлөрдү чечүү үчүн болгон күчүмдү жумшап, далбастап, канткенде адам өзүнө жардам бере алат деген темадагы китептерди окудум. Семинарларга бардым, ал гана эмес, жеке коучта жалдадым. Баары эч бир натыйжа бербеди. 2008 жыл. Бул жылы кырдаал бир аздан оңоло баштады. Акыр өзүмдүн жакын досум менен сүйлөшүп, абалымдын канчалык оор экенин мойнума алдым. Мурдамынын баарын жашыруун сыр кылып катуу сактап келе жаткан. Ал ошол замат мынтип сурады. Сен эртең мененки көнүгүүлөрдү жасайсыңбы? Эртең менен эптеп жатып төшөктөн зорго турам. Кайдагы көнүгүү деп жооп бердим. А сен чуркап башта деди. Ал сага өзүңдү жакшы сезүүгө жардам берет жана мээңди сергитет. Чуркагандан жаман көргөн нерсем жок. Бирок мен ушунчалык айласыз абалда болгондуктан, баары бир досумдун кеңешин аткаруу үчүн эртеси таң атаары менен чуркоого жөнөдүм. Мен чуркоо учурунда түшүнгөн нерсе жашоомдогу чоң бурулуш болуп калды. Толугураак 2 баптан окуңуз. Чуркоо учурунда мага эргүү келди. Анын аркасы менен башыма үйүлгөн көйгөйлөрдү чече жана жашоомду жакшы жакка өзгөртө ала турган инсан болуп өсүп жетилүүгө жардам берүүчү, күнүгө жасалуучу көнүгүүлөрдүн комплексин иштеп чыктым. Канчалык таң калыштуу болгону менен менин методум иштеди. Жашоомдогу мен үчүн маанилүү болгон тармактардын дээрлик бардыгы ушунчалык тездик менен жакшырды. Ошондуктан мен бул методду кереметтүү таңым деп атадым. 2008 жылдын күзү. Мен инсандык өнүгүү боюнча башка практикаларга жана уйку режимине эксперимент жасоо аркылуу өзүмдүн кереметтүү таңымды иштеп чыгууну уланта бердим жана адамга канча убакыт уктоо зарыл экендигине изилдөө жүргүздүм. Айтып кое турган нерсе, менин тыянагым көп адамдардын бул маселе тууралуу шаблондорун жана мамилелерин, анын ичинде менин да мамилемди толугу менен жокко чыгарды. Алынган натыйжалар мага абдан жаккандыктан аларды менден сабак алып жатышкан кардарларым менен бөлүштүм. Аларды абдан жактырышты. Алар менин тыянактарымдын өздөрүнүн жоро жолдошторуна, туугандарына жана жамаатташтарына айтып беришкен экен. Ошентип күндөрдүн биринде Facebook, Twitter сыяктуу тармактардан мен эч качан жолуктурбаган адамдардын кереметтүү таң жөнүндөгү окуяларын кездештире баштаган учур келди. 2009 жыл. Бул менин жашоомдогу эң жакшы жыл болуп калды. Кандай болгон күндө да, ал азырынча менин жашоомдогу эң жакшы жыл. Мен кыялымдагы кызга үйлөндүм. Биз кош бойлуу болдук. Анан кыз төрөдүк. Биз деп айтсам болобу же баары бир ал көбүрөөк эмгек сиңирди да. Менин ишкердигим гүлдөп өсүп жатты. Кардарларым менден сабак алууга кезекке туруп жатышты. Оратордук тармагында да кырдаал байкалаарлык жакшырды. Мен мектептерде, колледждерде жана корпоративдик коммерциялык эмес конференцияларда көп чыгып сүйлөп жаттым. Кереметтүү таң методу токойдогу өрт сымал тез тарап жатты. Мен күн сайын электрондук каттарды алып аттым. Анда адамдар бул метод алардын жашоосун кантип өзгөрткөндүгү жөнүндө жазып жатышты. Мен аны бүткүл дүйнө менен бөлүшкүм керек экендигин билгем. Мындай жасоонун эң жакшы жолу китеп жазуу болчу. Анан акырындан кайрадан китеп жаза баштадым. Мени туура эмес түшүнбөңүздөр. Мен жазуучу болуп калган жокмун. Болгону азыр абдан чечкиндүү аракеттене баштадым.
Мен жакын досум Ромесо Флючер мынтип айтканды жакшы көрчү. Эгерде сен чечкиндүү дилгирленсең, жолу дайыма табылат. 2012 жылы колуңузда турган жазылышына 3 жылдан ашуун убакыт кеткен китеби акыры жарыкка чыкты. Amazon сайтында ал тез арада номер 1 бестселлер эле болуп калбастан, басып чыгарылган 1 жылы Amazon компаниясынын тарыхындагы эң эле рейтингдүү китептердин бири болуп калды. Бүгүнкү күндө ал окурмандардын 500дөн ашуун жакшы пикирине ээ болду. Окурмандардын каалоолору боюнча мүмкүн болгон 5 балдын ичинен орточо 4,7 балга татыктуу болгон. Менин методум адамдардын жашоосун чындыгында эле жакшы жакка өзгөртүп жатты. Ошондой эле ал үй кожойкеси, энелерден баштап ири компаниянын жетекчилерине чейин баардыгы үчүн иштеди. Ал чындыгында эле адамдарга жашоосун каалаган тармагын же баардык тармактарын жакшыртууга мүмкүндүк берди. Тагдырыңа тике кара. Адам азыркы учурда жашоосунун кайсы баскычында тургандыгына жана анын көйгөйлөрү канчалык зор экендигине карабай, кандай гана кыйынчылыкка кабылбасын, баарын жеңүүгө жөндөндүү экенин далилдөө үчүн өз тажрыйбамды баяндап бердим. Мен дээрлик жансыз абалымда табышкандан кийин да, эч качан баспайсың деген кабарды угузушкандан кийин да, ишкерлигимде таптакыр сызга отуруп калып, өзүмдү ушунчалык жаман сезип, чүнчүп кеткендиктен эрте менен төшөктөн туруудан баш тарткан учурларды башыман өткөргөндөн кийин да өзүмө келип, өзүм дайыма каалаган жашоону кура алдым. Ал эми сиз кыялданган нерселериңиздин баарына жетүүгө мүмкүнчүлүк бербей жаткан тоскоолдуктарды жеңип өтпөй койгонуңуз үчүн эч качан өзүңүздү актабаңыз. Андай кылууга эч бир себеп жок. Бир дагы бир адам жеңген же жете алган нерсе өткөн учурубуздун кандай болгонуна карабай жана азыркы учурдагы жагдайларыбыздын кандай экендигине карабай, бүт баардыгыбыз ар бирибиз ал нерсеге жете аларыбыздын далил экенин ар бирибиз толук түшүнүшүбүз жана моюнга алышыбыз керек деп ишенем. Баардыгы жашоосунун ар бир аспектине толук жоопкерчилик алуудан жана жолу болбогон учурлар үчүн башкаларды күнөөлөгөндөн чечкиндүү баш тартуудан башталат. Болуп жаткан нерселерге канчалык деңгээлде жоопкерчилик алгандыгыңыз сиздин жашооңузда кандайдыр бир нерсени өзгөртүү жана жаратуу үчүн зарыл болгон ички жеке күчүңүздүн кубаттуулугун аныктайт. Баса, жоопкерчилик менен күнөө экөө бир нерсе эмес экенин түшүнүү абдан маанилүү. Күнөө кимдир бирөө кандайдыр бир нерсеге күнөөлүү экенин билдирет. Ал эми жоопкерчилик бул ылайыктуу дилгирликтин аркасы менен кырдаалды жакшы жакка өзгөрткөндүк. Ошол эле Кудай урган автомобиль кырсыгын алып карайлы. Анда жүк ташыгыч машинанын мас айдоочусу күнөөлүү экени талашсыз. Бирок мен өзүмдүн жашоомду жакшыртуу үчүн өзүм каалаган жана кыялданган шарттарды жана кырдаалды түзүү үчүн өзүмө жоопкерчилик алдым. Чындыгында кимдин күнөөлүү экендиги таптакыр деле маанилүү эмес. Өткөндү өткөн учурга чечкиндүү калтыруу, бүгүндөн баштап жашооңузду сиз өзүңүз кыялдангандай кура баштоо, мына ушулар эң маанилүү нерселер. Бул сиздин убактыңыз жана сиздин чыгармаңыз. Жашооңуздун азыркы учурдагы убактылуу баскычы сиз азыр орун алууга милдеттүү болгон абал болуп саналат. Сиз өзүңүз чындыгында каалаган жашоону куруу үчүн, өзүңүз болууга милдеттүү болгон адам болуу үчүн үйрөнүшүңүз керек болгон нерсени үйрөнүү үчүн ушул учурга келдиңиз. Жашоо кыйын жана жагымсыз кезде да, өзгөчө жашоо кыйын жана жагымсыз кездерде учур чак дайыма окууга, өсүүгө жана азыркыга караганда жакшыраак болуп калууга мүмкүндүк берет. Сиз өзүңүз жөнүндө тарыхый чыгармаңызды жазып жатасыз. Белгилүү болгондой, бир да жакшы чыгарма экинчисине туура келген көптөгөн бактысыздык менен каатчылыктарды жеңип чыккан каармандарсыз болбойт. Чынын айтканда, алардын көйгөйлөрү канчалык көп болсо, чыгарма да ошончолук кызыктуу болот. Чыгармаңыздын окуясынын өнүгүшү сизди кайсы жакка алып бараарын эч кандай чек коюлбаганы менен так ушул учурда өзүңүздү эч нерсе менен чектебей, чыгармаңыздын кийинки бетинен эмнени окуңуз келерин ойлонуп көрүңүз. Бактыга жараша, каалаган учуруңузда ал гана эмес, дароо азыр да жашооңуздун каалаган тармагына өзгөртүү киргизүүнү же кандайдыр бир жаңы нерсени баштай аласыз. Мына ушул нерселер жөнүндө бул китепте баяндалат. Ал сизге өзүңүз кыялданган нерселердин дээрлик баарын ишке ашырууга жөндөмдүү адам болууга жардам берет. Эч бир чектөөлөрсүз. Ручканы колго алыңыз. Бул китепти окууну улантуудан мурун сураныч,
Китептин беттерине жазуу үчүн колуңузга ручка же калем алыңыз. Окуп баратып сиздин көңүлүңүздү айрыкча бурган жерлерин баарын астын кийинчерээк кайрылып келүү үчүн сызып коюңуз. Астын сызыңыз, тегеректеп коюңуз, ажыратып белгилеңиз. Китептин бурчтарын кайрыңыз, барактын бош жерлерине жазыңыз. Мунун баарын өз кезегинде тез арада артка кайрылып, эң маанилүү сабактарды, идеяларды, стратегияларды эске түшүрүүгө жардам берет. Электрондук китебимдин тиркемелерине да сакталма файл түзсөңүз болот. Жагып калган текстти белгилеп, көчүрүп алыңыз же комментарий жазсаңыз болот. Ошондой эле өзүңүздүн эскертмелериңизге көчүрүп алып, аларды кайра социалдык тармактарда бөлүшсөңүз болот. Китептин электрондук нускасынын редакторунун пикири. Башында мага кыйын эле болду, себеби мен өзүм бир аз компульсивдүү перфекционист болчумун жана баардык буюмдарымдын дайыма таза жана тыкан болушун талап кылчумун. Бирок мен да эскертмелеримди жазып, белгилеп окушум керек экендигин түшүндүм. Колуңуздагы китеп сыяктуу китептердин максаты таза, кол тийбеген бойдон сакталып калуу эмес, тескерисинче окурман андан алган билим менен маалыматтын пайдасын максимумга жеткирүү болуп саналат. Азыр мен окуган китептеримдин баарынын беттерине белгилерди коем. Алардын жардамы менен керектүү жерге кайрылып барып, керектүү идеяны же цитатаны тез арада таап алам. Тексттин башынан аягына чейин кайрадан окуп чыгууга туура келбейт. Демек, ручканы колго алыңыз дагы, анан баштаңыз. Сиздин жашооңуздун кийинки бөлүмү мындан башталганы турат. Биринчи бап. Ойгонууга жана бүткүл потенциалыңыздын ишке ашырууга убакыт келди. Өмүр кыска деген сөздү адамдар ушунчалык көп жолу кайталап айтышкандыктан, анын негизинде чындык жатпаганда ал жөн гана бир клише болуп калмак. Сиздин бактысыз жана орто саар болууга таптакыр убактыңыз жок. Бул максатка ылайык эмес. Ананда жабырката турган нерселер. Сет Годин, белгилүү жазуучу жана оратор. Эгерде ар бир түндө канааттануу сезими менен уктагыңыз келсе, ар бир таңда чечкиндүүлүк менен ойгонуңуз. Джордж Лоример, америкалык жазуучу жана журналист. Эмне үчүн бала төрөлгөндө аны керемет дейбиз. Андан кийин ал күнүмдүк, орто саар өмүр өткөрө баштайт. Кайсы жерде, кайсы баскычта биз бул керемет жөнүндө, адамдын жашоосунун керемети жөнүндө унутуп калабыз. Сиз төрөлгөндөн кийин сиздин тегеректегилердин баары сиз чоңойгондо кыялыңыздагы нерселердин баарын жасай алат. Ээ болгуңуз келген нерселердин баарына ээ боло алат. Ошондой эле ким болгусу келсе ошол адам боло алат деп ишенишет. Мына эми сиз чоң киши болдуңуз. Эми эмне иш кылып жатасыз? Эмнеге ээ болдуңуз? Бала чагыңызда ким болгуңуз келсе ошол адам боло алат белеңиз? Же басып өткөн жолуңуздун кайсы бир жеринде бул баары дегенди кайрадан карап чыгып, бир топ жөнөкөй кыялдарга жана каалоолорго макул болдуңузбу? Жакында өтө этияттандырган статистика көзүмө чалдыкты. Көрсө, статистикалык көрсөткүчтөргө ылайык орточо жашаган америкалыктын дээрлик 10 килограмм ашыкча салмагы жана $10,000 карзы бар экен. Ал депрессиядан бир аз жабыркайт, жумушун жакшы көрбөйт. Алардын баарынын тең эле жакын досу бар эмес. Бул жарым-жартылай чындык болгон күндө да америкалыктар бир катуу силкип ойготууга муктаж экенин айдай ачык көрүнүп турат. А сизчи? Сиз өзүңүздүн ички потенциалыңызды максималдуу түрдө пайдаланып жатасызбы? Жашооңуздун баардык тармагында чынында жеткиңиз келген ийгиликтерди багындырдыңызбы? Же кыялдангандан азыраак нерсеге макул болгон тармактар барбы? Ушул деле жакшы деп өзүңүздүн жөндөмдүүлүгүңүз жеткен нерседен азыраак нерсеге ыраазы болуп жүргөн жоксузбу? Мындай келишпөөчүлүктөн баш тартууга жана сиз үчүн мүмкүн болгон жашоолордун ичинен эң жакшы жашоодо кыялыңыздагыдай өмүр сүрүү үчүн мүмкүн болгон нерселердин баарын жасоого даярсызбы? 10-чу деңгээлдеги жашоону куруу. Опра Уинфринин мен жакшы көргөн сөздөрүнүн бири адамдын жашоосундагы боло турган эң эле сонун укмуштуу окуя бул өзү кыялданган жашоодо өмүр сүрүү. Мен бул сөздөргө 100% кошулам. Тилекке каршы, мындай жашоого абдан аз сандагы адамдар жете алгандыктан, бул фраза трюизмге айланган. Көпчүлүк адамдар тагдыр берген нерсени пассивдүү түрдө кабыл алышып, ага ыраазы болушуп, орто саар жашоо кечирүүгө макул болушат. Ал гана эмес,
Бир тармакты айталы. Бизнесте көп ийгиликтерге жеткен адамдарда башка тармактарда, мисалы, ден соолугунда же жеке мамилесинде өтө эле орточо натыйжаларга ыраазы болуп жүрө беришет. Бестселлер китептеринин автору Сет Годин айткандай, орточо менен демейдегинин ортосунда айырма барбы? Дээрлик эч кандай айырма жок. Адамдардын көпчүлүк бөлүгү ушундай жашап жүрүшкөндүгү үчүн эле чындыгында өзүңүз ээ боло алгандан азыраак нерсеге макул болушуңуз керек деп бул дүйнөдө бир да бирөө ырастай албайт. Бул көпчүлүктү сиздин жоро жолдошторуңуз, тууган уругуңуз жана жамаатташтарыңыз түзсө да андай эмес. Сиз жашоонун ар бир тармагында экстраординардуу ийгиликке жеткен аз сандагылардын, тандалгандардын бири боло аласыз. Бакыт, ден соолук, акча, эркиндик, сүйүү, сиз чынында эле мунун баарына ээ боло аласыз. Эгерде биз ийгилигибизди, ыраазы болуу деңгээлин жана жетишкендиктерди бирден 10го чейинки шкала менен баалаган болсок, анда адамдардын баары сөзсүз түрдө 10 деңгээлге жеткиси келмек, туурабы? Мен мисалы, эч качан эми ден соолук жөнүндө айта турган болсок, мага 7-чи деңгээл жетиштүү болмок. Мен абдан ден соолугу чың, абдан күжүрмөн адам болгум келбейт деген же билесизби? Айланагыдагылар менен болгон карым катнашта 5-чи деңгээлге деле ыраазымын. Мен жакындарым менен жаңжалдашып турууга эч кандай каршылыгым жок. Менин кээ бир керектөөлөрүмдүн аткарылбай калып жаткандыгын каалаймын. Башка жубайлардын көзүн күйгүзө турган деңгээлде аялым менен аябай деле бактылуу болгум келбейт деп айта турган адамды эч качан жолуктурган эмесмин. Эң жакынкы арада жашоонун баардык тармактарында 10-чу деңгээлге жетүү жөн гана мүмкүн эле эмес. Ага жетүүнүн жолу абдан жөнөкөй да экенин биле аласыз. Ага жетүүнүн жолу чынында эле абдан жөнөкөй. 10-чу деңгээлдеги ийгиликке жеткен, өзүнүн жашоосунун баардык тармактарында чоң ийгиликтерди жарата, өзүнө тарта жана сактай ала турган адам болуу үчүн күн сайын максаттан эч бир чектебестен убакыт бөлүү керек. А эгерде мен баары сиз эрте менен ойгонгондо башталат деп айтсам, ананда ошол адамга айлануу үчүн ким болушуңуз керек экендигин айтсам, ошондой эле жашооңуздун баардык тармактарында чынында өзүңүз жетүүнү каалаган жана өзүңүз татыктуу болгон ийгиликке жетүү үчүн бүгүндөн баштап жасай ала турган чоң эмес, жөнөкөй кадамдар бар деп айтсам эмне дер элеңиз? Сизди бул кызыктырат беле? Мага ишенет белеңиз? Кээ бирөөлөр ишенишпейт. Абдан эле көптөрүн таптакыр үмүт үзүлгөн. Өзүнүн жашоосунун жана карым катнаштарын оңдоо үчүн мүмкүн болгон нерселердин баарын жасап көрүшкөн. Бирок баары бир умтулган нерсеге жете алышкан эмес. Мен аларды эң сонун түшүнөм. Мен да ошондой болчумун. Андан кийин мен бир нече нерсени айттым. Ошондой эле бир нече нерселерди аштым. Алар баарын өзгөрттү. Азыр сиздерге кол сунуп, тигил, жээкке, жашоо жөн эле жакшы эмес, болуп көрбөгөндөй жакшы жээкке. Ананда өзүңүз жакшы жашоону кандай элестете алсаңыз, ошондой жакшы жашоо орногон жээкке өтүүнү сунуштап жатам. Бул китептеги эң маанилүү 3 аргумент. Биринчи, сиз башка баардык адамдар сыяктуу эле өзүңүздүн жашооңузда ден соолуктун, бакыттын, сүйүүнүн жана ийгиликтин болуп көрбөгөндөй бийик деңгээлине жетүүгө жана аны сактап калууга татыктуусуз жана жөндөмдүүсүз. Өзүңүздүн жашооңуздун сапатын жогорулатуу үчүн эле эмес, туугандарыңызга, жоро жолдошторуңузга, кардарларыңызга, кесиптештериңизге жана балдарыңызга, жергиликтүү коомчулукка, деги эле жашоосуна кандайдыр бир байланышыңыз бар болгон адамдардын баарына позитивдүү таасир этүү үчүн ушул чындыкка ылайык жашай баштаганыңыз абдан маанилүү. Жашоонун баардык тармактарында өзүңүз татыктуу болгонго караганда азыраак нерсеге ыраазы болуунун токтотуу үчүн жана жеке, кесиптик жана каржылык ийгиликтин каалаган деңгээлине жетүү үчүн өзүңүз кыялданган ийгиликти өзүңүзгө тартууга, жаратууга жана сактоого жөндөмдүү, жетишээрлик квалификациялуу адамга айлануу үчүн күнүгө атайын максаттан тайбай, ырааттуу түрдө убакыт бөлүү керек болот. Үчүнчү, эрте менен кантип ойгонгондугуңуз жана таңкы тартип же анын жоктугу жашооңуздун баардык тармактарындагы ийгиликке абдан чоң таасир этет. Максатка багытталган, жемиштүү жана ийгилик коштогон таңкы убакыт максатка багытталган, жемиштүү жана ийгилик
коштогон күнгө алып келет. Ал өз кезегинде сөзсүз түрдө ийгилик коштогон жашоого жеткирет. Так ошондой эле максатта багытталбаган, жемиштүү эмес жана орто саар таңдар максатка багытталбаган, жемиштүү эмес жана орто саар күндөргө алып келет жана акыр аягында жашоо сапаты да орто саар болуп калат. Эрте мененки туруу убагын өзгөртүү менен адам өз жашоосунун каалаган тармагын бир топ жакшырта алат. Ал гана эмес, сиз ойлогондон да тезирээк жакшыртууга болот. Бирок, мен торгой эмесмин да. Бирок эгерде сиз буга чейин бир нече жолу эрте менен эрте ойгонууга аракет кылган болсоңуз, анан ал эч кандай натыйжа бербеген болсо, кандай кылуу керек? Мен торгой эмесмин дейсиз. Мен үкүмүн. Менин убактым ансыз деле эч нерсеге жетпей жатат. Мен уйкумду кыскарткандын ордуна дагы көбүрөөк уктасам жакшы болмок. Сыйкырдуу таң методун иштеп чыкканга чейин менде да баары ушундай болчу. Эгерде сиз бул китептин биринчи беттерин окуган болсоңуз, жашоосунда көптөгөн жетишкендиктерге жеткен адамдар Пет Флинн менен М.Дж. Маркого да ал эми азыр алар да сыйкырдуу таң методун колдонушат. Мындай көрүнүш мүнөздүү болгонун билесиз. Сиздин буга чейинки жашооңуз кандай гана болбосун, ал гана эмес, эгерде сизге өмүр бою эрте менен эрте ойгонуу жана төшөктөн туруу абдан оор болсо да, баарын өзгөртүүгө мүмкүндүк бар. Сыйкырдуу таң адамдын көнгөн жашоо салтына көз карандысыз иштей турган ибак далилденген көптөгөн торгойго жаңы айлангандар, ишкерлер жана сатуучулар, компаниянын жетекчилери жана мугалимдер, кыймылсыз мүлк боюнча агенттер жана үй кожойкеси апалар, мектеп окуучулары жана студенттер, булардын баары жашоосунда өздөрү байкаган өзгөрүүлөргө ушунчалык кубанышкандыктан YouTube каналына менин методумдун аркасы менен жетишкен натыйжалары тууралуу видеолорду жайгаштырууда жана өздөрүнүн таржымалдарын достору менен Facebook жана Twitter тармактарында бөлүшүүдө. Менин кардарларымдын чын жүрөктөн айткан ыраазычылыктары бул методдун канчалык күчтүү эффект берерин ачык далили болуп саналат. Алардын бири мындай дейт: мен жашоом ушунчалык тез өзгөрүп жаткандыктан кээде жетишпей да калып жатам. Мурда бизнесим жакшы жүрбөй жаткан. Бирок сыйкырдуу таңды колдоно баштагандан бери адам күн сайын үзгүлтүксүз жана аз-аздан өзүн өзү жетилтип отуруп, айланадагылардын баарын ушунчалык көп өзгөртө аларын байкап абдан таң калдым. Мен сыйкырдуу таң методун дээрлик 79 күндөн бери колдонуп жатам жана баштаган күндөн бери бир да күндү өткөргөн жокмун. Чынын айтканда, мен биринчи жолу ушундай нерсени колдонуп көрүүдөмүн. Бирок бул 2 күн же 2 жума эмес, бир топ узакка созулду. Ал гана эмес, мындай деген адамдар да бар. Мен сыйкырдуу таң методун дээрлик 10 айдан бери колдонуп келе жатам. Ушул убакыттын ичинде менин кирешем 2 эсеге көбөйдү. Өмүрүмдө биринчи жолу эң сонун физикалык абалдамын. Акырында мага эң жакканы сыйкырдуу таң методунун аркасы менен дээрлик 11 килограммга арыктадым. Кирешенин өсүшү, жашоо сапатынын жакшырышы, өздүк тартипти бекем кармангандык, стресстин азайышы, ал гана эмес, арыктоо, мунун баарына эми сиз үчүн да эшик ачык. Кийинки бөлүмдө сыйкырдуу таңдын аркасы менен жашоомдун көрсөткүчүн эң төмөнкү чекиттен бизнестеги көйгөйлөр, чоң карыз, абдан терең депрессия жана эң начар физикалык абалдан чыгып канткенде бир нече кирешелүү бизнес ишканаларын ачууга, пайданын 2 эседен да көп өсүшүнө, карыздын толук кутулууга жана кыялымдагы баардык нерселерди ишке ашырууга мүмкүн болгонун толугу менен баяндап берем. Буга чейин айтып кеткендей, мен эл аралык деңгээлдеги башкы докладчы болуу, өзүм жөнүндөгү китепти Жан дүйнө азыгы бестселлер китептеринин катарынан көрүү жөнүндө бүт өлкөгө радиодон жана телешоудан интервью берүү жөнүндө кыялданчумун. Ошондой эле 84 километр аралыктагы ультрамарафонго катышып, өзүмдүн психикалык жана физикалык өсүүмдө эң жогорку чекитке жетүүнү кыялданчумун. Ушунун баарына байкасаңыз, 1 жылдан азыраак убакытта жеттим. Сизге да ийгиликти сөзсүз алып келе турган оңойлук менен байкалбаган сырларды ачып берем. Сыйкырдуу таң методу жөнөкөй эле эмес,
абдан жагымдуу метод. Көп өтпөй эле аны колдоно баштайсыз жана өмүр бою эч бир күч жумшабастан, эч бир кыйынчылыксыз колдоно аласыз. Каалаган убактыңызда канча кааласаңыз ошончо уктоого эч ким сизге тоскоол болбойт. Бирок мындан ары сизди мурункудай уйкуга тартпай калганына бир топ таң каласыз. Канчалаган адамдар эми эрте ойгонуп жатышканын, ал гана эмес, өздөрүн бир топ жакшы сезип, бир күндүн ичинде көп нерселерди жасоого үлгүрүшкөнүн айтышат. Ошондой эле дем алыш күндөрү да эрте туруп, бул методду колдонуп жатышканын айткан адамдарга сан жетпейт. Элестетсеңиз, ананда сыйкырдуу таңды колдонгон адамдар бул методду үзгүлтүксүз колдонуудагы сезимди бала чагындагы Рождество таңында ойгонгондогу сезимдери менен салыштырышат. Чындыгында бул эң сонун сезимдер. Эгерде сиз Рождествону майрамдабасаңыз, анда сиз уйкудан жаңы көзүңүздү ачканда чын ниетиңизден кубанган учурду элестетиңиз. Бул мектепке биринчи жолу барган күн, же туулган күнүңүз, же эмге көргүүсү башталган күн болушу мүмкүн. Эми элестетип көрүңүз. Ар бир күн ушундай сезимдер менен башталса кандай сонун болмок. Эгерде сыйкырдуу таңды колдонууну баштасаңыз, сиз жете алам деп эсептей ала турган эң маанилүү артыкчылыктар түмөндөгүлөр. Биринчи, күн сайын жигердүү абалда ойгонууга, ошондой эле өзүңүздүн потенциалыңызды толук бойдон пайдалануу үчүн план жана стратегия менен куралданып ойгонууга мүмкүндүк берет. Экинчи, стресстин деңгээлин төмөндөтүүгө мүмкүндүк берет. Үчүнчү, болуп жаткан кырдаалга айкындык берет. Ошентип сиздин өсүшүңүздү жайлатып жаткан ар кандай бактысыздыкты, кыйынчылыкты же чектөөчү ишенимдерди тез арада жеңүүгө мүмкүндүк берет. Төртүнчү, ден соолукту жалпы жонунан жакшыртат. Арыктоо, каалоо боюнча жана бүт өмүрүңүздөгү эң жакшы физикалык абалга жетүү мүмкүндүгүн берет. Бешинчи, өндүрүмдүүлүккө жана жашоодогу эң башкы приоритеттерге көңүл токтотуу жөндөмүн жогорулатат. Алтынчы, көбүрөөк ыраазы болууга жана азыраак тынчсызданууга мүмкүндүк берет. Жетинчи, акча иштеп табуу жана өз жашоосуна көбүрөөк материалдык жетишкендиктерди жана байлыкты тартуу жөндөмүн байкалаарлык өзгөртүүгө мүмкүндүк берет. Сегизинчи, өз жашоосунун эң башкы максатын түшүнүүгө жана ага ылайык жашоого мүмкүндүк берет. Тогузунчу, сиз чындыгында каалагандан жана өзүңүз татыктуу болгондон азыраак нерсеге жашоонун баардык тармагында канааттанууну токтотууга жана өзүңүз элестете алган эң эле экстраординардуу жашоодо өмүр сүрүүгө мүмкүндүк берет. Мен чындыгында эле тайманбастык менен бир топ билдирүүлөрдү жасап жатканымды түшүнүп турам жана көп нерсеге убада берип жатам. Сиз менин сөздөрүмдү жарнама катары, аткарылбай турган нерсе катары кабыл алышыңыз мүмкүн. Сиздин оюңуз боюнча мунун баары чындыкка окшошпойт, ошондойбу? Бирок ишенип коюңуз, менин сөздөрүмдө эч кандай ашыкча нерсе жок. Сыйкырдуу таң сизге өз жашоосунун баардык тармактарын жакшыртууга күчү жете турган адам болуп, күн сайын убакыт бөлүүгө мүмкүндүк берет. Экстраординардуу англис тилинен алынган, адаттан тышкары, өзгөчө сонун деген маанини түшүндүрөт. Ошондой эле мен сиздерге 6 куткаргычты бергени турам. Бул эффективдүү, мезгил сынагынан өткөн 6 кадамдын баары биригип сыйкырдуу таң методун түзөт жана сиз татыктуу болгон экстраординардуу жашоону баштоого кепилдиги менен жардам берет. Статистика боюнча биздин коомчулуктун 95% мындай жашоо менен эч качан жашашпайт. Бул жөнүндө толугураак 3-бөлүмдөн окуңуз. Сиздин жардамыңыз менен бул кайгылуу көрсөткүчтү өзгөртө алабыз. Акырында мен сизди 30 күндүк жашоону трансформациялоочу сыйкырдуу таң программасына даярдайм. Ал сиздин дүйнө таанымыңызды бир топ кеңейтет. Өзүңүз каалаган жана татыктуу болгон ийгиликтин деңгээлин үзгүлтүксүз өзүңүзгө тартуу, жаратуу жана сактап калуу үчүн керектүү адаттарды иштеп чыгууга сизге жардам берет. Сиздин кандай адам болгондугуңуз бүгүнкү күндөгү жана келечектеги жашооңуздун сапатын аныктай турган эң маанилүү фактор болуп калаарын эч качан эсиңизден чыгарбаңыз. Сиз өзүңүздү торгой деп эсептейсизби? Же үкү деп эсептейсизби? Кандай гана болбосун, сиз жакында канткенде эрте менен жеңил,
мурункуга караганда бир топ жеңил ойгонууга болоорун билесиз. Андан кийин эрте менен эрте туруу менен чоң ийгиликтин ортосунда өз ара байланыш бар экендигине иш жүзүндө көзүңүз жеткенден кийин күндүн биринчи саатын кандай өткөргөндүгүңүз өзүңүздүн ички потенциалыңызды максималдуу пайдалануунун жана кыялыңыздагы ийгиликке жетүүнүн ачкычы болуп калаарын билесиз. Көп өтпөй сиз эрте мененки ойгонуу убактысын жана өздүк таңкы тартибиңизди өзгөртүү менен өзүңүздүн бүткүл жашооңузду өзгөртө аласыз.